Теңиртоого жаңы манипулятор менен экскаватор келгенден бери максат башында турган жумушчулардын иши кыйла жеңилдеди. Себеби мурда бардык жумуштар кара күчтү талап кылчу. Азыр жумушчулар жаңы техникалардын жардамы менен бир жумада бүтчү жумушту 2 күндө бүткөрүүгө шарт түзүлдү. Буга чейин мына олууга катышыбыз баарын кайра олуу көм бир төлө убакыт кетчү. Бир эле зым тиректи орнотуш үчүн көп убакыт кетчү. Азыр болсо мына өзүңүздөр эле көрүп атпайсыз, көрүп атасыздар. Каскан жерде мына техника өзү касып берет. Biz только жанагы зым тиректи сайып беребиз. Техника кайра өзү көмөт, өзү таптап берет. Бир төлө убакыт үнөмдөп атабыз. Азыр Нарын шаарынын интернат чөлкөмүндө эски электр зым тиректерди алмаштыруу жумуштары кызуу жүрүүдө. Ал бүтсө эле электр чубалгылары жаңыртылмакчы. Быйыл облустун борборунда жалпы 280 электр зым мамы алмаштырылат. Учурда анын 100дөн ашууну орнотулуп бүттү. Жакында дагы жаңы техникалар келип калса, бул иштер күзгө чейин толук бүтүп калат эле дешет адистер. Нарын шаары боюнча айтып кетсек, быйыл ошо СИП боюнча былтыр ошо жалпы план эле 100 километр аба чубалгысын СИП кабелге алмаштырат. Былтыр 51 километрин алмаштырганбыз. Азыр 49 километрин баштадык уже. Азыр 10 километрден ашыгын бүттүк. Пландап атабыз, где-то бир августка чейин коюп бүтөбүз. Анан азыр мына быйылкыга пландалган 2 спецтехника келет дагы экскаватор боюнча, ушундай эле. Андан сырткары 2 манипулятор, өзүңүздөр көрүп атасыздар, опораларды алып, коюп, түшүрүү боюнча. Теңиртоодо көмөк чордондордун эскилиги жетип, көбү жаңыртууга муктаж. Мисалы, бул куланак көмөк чордону 1960-жылдары курулуп, 35 киловольттук 32 чакырым аба чубалгысы тартылган. Азыр мындагы трансформатордун эскилиги жетип, жарактан чыгып калса да, азыркыга чейин 2 айылды электр жарыгы менен камсыздайт. Негизи бул трансформаторлор боюнча бир өзүнүн ресурсу бир 20 жылдын айланасында иштеш керек. Бул уже мындай карасак уже 3-чү ресурсун иштеп атат да. Жаңы курулганда ошо 60-жылдары бул жерде 1000 киловольт трансформатор коюлду эле. Андан кийин элдин саны өсүп, электр энергиясын пайдалануу дээрлик өскөнүнө байланыштуу 93-жылы бул жерге 2,5 миңдик мына өзүңүздөр көрүп тургандай трансформатор реконструкция болгон, замена болгон да. Анан бул боюнча Кудай буйрса быйыл текущий ремонттон дагы өткөрүлөт. Быйыл облус боюнча 1356 даана электр зым тирек алмаштырылат. Мындан тышкары жогорку кубаттуулуктагы 16 трансформатор күзгө чейин жаңыртылып, 42 көмөк чордон реконструкциядан өтөт. Белгилей кетсек, жакында эле Нарын 1 көмөк чордонунда 40 000 киловольт ампердеги жогорку кубаттагы жаңы трансформатор коюлган. Айжамал Болот кызы, Норус Абылаев, Ала Тоо 24, Нарын облусу.